Темир Сариевдин өкмөтү соңку мезгилде карапайым калктын жашоосун татаалдаштыруу менен алектенип жаткандай. Кечээ күнү мэриянын коллегиялык жыйынына катышкан премьер-министр таксилерди бирдей түскө өткөрүү керектигин айтып чыкты. Министрлер кабинетинин такси айдап күн көргөн айдоочуларда эмнечи бар белгисиз. Айтор Сариев мырза сунуштап жана ишке ашырууга ниеттенген демилгелер жеке жүргүнчү ташуучуларга каршы идеялар болуп жатат. Айта кетсе, өкмөт буга чейин оң рулдуу унааларды коммерциялык максатта колдонбоо керектигин айтып чыкса, машиналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу аракети да коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Эми таксилерди бир өңчөй түскө боёо керек дейт Темир Сариев. Такси можно было бы в один цвет перекрасить. Таксилерди бирдей түскө өткөрүү керек. Буга көп деле каражат кетпейт. Азыр бизде ар кандай экинчи жаран жумушунан чыгып, шашка коюп алып, жүргүнчүлөрдү ташып акча таап жүрөт. Муну менен жүк ташуучу ишканаларда расмий каттоодон өтүп иштеп жүргөн айдоочуларга атаандаштык пайда болууда. Кимиси такси, кимиси жөнөкөй эле машина айдап жүргөнү билинбейт. Эгерде таксилердин өңү бирдей болсо же жалпы бир белгиси болсо, анда жүргүнчүлөр үчүн да оңой болмок. Шаардын дагы көрүнүшү жакшырмак. Буга чейин деле бул маселе өкмөттүн жыйынында да көтөрүлгөн эле. Анда премьер-министр Бишкек шаарында жүргүнчү ташыган жеңил унаалар чаржайыт иштеп жатканын, аларды чет өлкөдөгү таксисттер менен салыштырууга болбой турганын айткан. Бирок экономикасы жактан Кыргызстандан бир топ алдыга кеткен өнүккөн өлкөлөрдү мисал келтирүүдөн мурда элдин жашоо деңгээлин көтөрсө жакшы болмок. Өкмөттүн жыйынында деле мэр Кубанычбек Кулматов өзүнүн кол алдындагы кызматкерлер аз айлык маянага иштеп жаткандыктан жеке машинасы менен иштеп акча табууга аргасыз экенин айтканы бар. Биз азыр автобустарды алып келүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Таксилерге тийген жокпуз. Ал эми эл ташыган автоунааларды бир өңчөй өңгө алып келели десек, баары жеке менчик. Ачыгын айтканда, бизде муниципалитетте иштеген кызматкерлердин 60% кечинде таксист болуп, эл ташып иштеп жатышат. Антпесе алар 11 000 сом айлыкка кантип жашайт? Ошол себептен өкмөттүн таксилерди бирдей сары түскө боёо аракети ишке ашары күмөн жаратат. Анткени мамлекеттик кызматта иштеп, жумуштан кийин жүргүнчү ташып күн көргөн адам унаасына шашка койбой деле иштей алат. Аларды кантип айырмалап, бир стандартка өткөрүшөт түшүнүксүз. Айдоочуларды өкмөттүн бул ниеттерине кыжырданышууда. Өкмөт туура эмес кылып атат. Эл бунтка чыгат, илгерки союздагандай кылабыз атат. Азыр демократияда андай. Кандай каалаган ар кандай болсо кыла берсин иш. Барын сары боёго боемок. Я не таксую, я подрабатываю, у меня пенсии не хватает, поэтому мне приходится работать. Мен такси айдаткен өзү үчүн да, өзү үчүн такси айдап иштейт. Билесиң, багат. Госслужбалардын айлыктары аз билесиңер өзүңөр. Өкмөт таксилерди бир өңчөй түскө өткөрүүнү муниципалитетке тапшырды. Эми мэр Кубанычбек Кулматов кыйын жагдайга кабылды. Шаар башчысы таксилерди бир түскө өткөрө баштаса, аз маянага иштеген кол алдындагы кызматкерлери жумушун таштап, жүргүнчү ташып иштей башташабы деген ой жаралат. Нурзада Сыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС.